Кыргыз эли үчүн 7-ноябрь өзгөчө мааниге ээ. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштөн 1 жыл өткөндөн кийин 1917 жылы дал ушул күнкү окуя Октябрь социалисттик революциясы Кыргыз мамлекетин кайра жаратууга шарт түзгөн. Октябрь революциясынан 5 жылдан кийин Кара Кыргыз автономиялуу облусу болгон. Ал эми өткөн кылымдын 37-38 жылдары дал ушул ноябрь айларында Кыргызстандын кышын кынаганга зор салым кошуп, өз өмүрлөрүн курмандыкка чалган кыргыздын чыгаан уулдары репрессияга кабылган. Анын ичинде Жусуп Абдрахманов, Мурат Салихов, Осмонкул Алиев, Баялы Закеев, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсенаманов, Төрөкул Айтматов, Иманалла Айдарбеков жана башка 138 чыгаан инсан болгон. Мына ушул окуяга объективдүү баа берүү жана ата-бабалардын элесине таазим этүү максатында 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары 2017 жылы расмий жарыяланган.